Assalamu alaikum, hoş gelipsiңер. Ошо немеге ушул Индияга барып калганын себеби ушу кайрымдуу болуп, кайрымдуу себеп неменин себебинен барып калдык. Биз ушумалга чейин мен өзү Токур Кызырматкан Аран районунан болом. Мен кызым аркылуу барып калгам. Кызым ошо невролог боюнча ооруган, башы ооругоюнча ошо судурук берип, бул Кыргызстандын ичине диагноз таба албай, кыйынчылык менен анан кайрымдуу дедesi Азамат Байматовго кайрылганмын. Азамат Байматовдун себеби менен ошо элдин жардамы менен Индияга барып, мына Актар укамдын немесине барып, Актар барганыбызда тосуп алды. Актар барып тосуп алып, больницаларга көрсөтүп, ошо Индиядан келгенде менен Кыргызстандан караганда ошо Индиядан жакшы шифа таап келдик. Бул болсо да бул кайрымдуу болдун жетечи Азамат Байматовдун жардамы менен, элдин жардамы менен барып келдик. Ошо ыраазычылыгым ошо Тилек Айталиевге, Айсалкын эжелерге, Ражап таксырыбыз барлар, Ражап таксырга, ошо неме Мухаммед Тактарга, өзүбүздүн бир тууган укабыздай болуп калган Азамат Байматовго мен терең ыраазычылыгымды билгизем. Элиме, журтума аманчылык каалайм, тынчылык каалайм. Баарына ошо калай кыргыз элиме ыраазычылык менен айтам. Себеби кыргыз элим бири-бирибизге беримдүү, күйүмдүү болбосок, мынча акча топтолуп биз Индияга бара албай элек билбейм. Мен ушул себептүү мен да кичине айтарым, ошо айтам берим ичимде толуп туруп. Азамат Байматов кээ бир адамдар мындай неме ойлошот экен, мындай тетири жакта, ошону тетири карабай оң жакка кайра неме кылып, бир колдон бир жеңден кол чыгарып, ошо Азамат Байматовду колдосок, бизге окшогон канчалаган боор оору менен Индияга барып келишти. Канчалаган адам мына кыздар кандай оору менен барып келесиз? Сколиоз менен ооруган оорулар барып келди. Бизге окшогон кызыбыз баш оору менен барып келдик. Канчалаган невролог менен Кыргызстандан таппаган шифаны ошо Индияга барып таап келебиз. Индиядагы врачтарга да ыраазычылыгым билем. Себеби Кыргызстан Индияда медицинский жактан өнүккөн экен. Ошо жактан диагнозубузду кап, ошо жактан шифабызды таап, Кудайга шүгүр, азыркы күндө кызым өтө сонун. Баарыңарга ыраазычылык билдирем. Рахмат, Актар, мен сага тазим кылам укам, тазим кылам сага укам. Сен бар экенсиң, сени кайсы мамлекеттенсиң, кыргыз элиңин деп ушунчалык жакшы жагын кошуп атасың. Өтө ыраазычылык билгизем. Үй бүлөңө тынчтык, амандык берсин. Дайым ушинтип кыргыз эли менен суранып кетем. Азамат Байматовду колдоп, жөлөп, таяп жүрөйлү. Себеби канчалаган Индияга барып, ошо башка жол менен барышып, канчалаган элдер адашып, акчасын жедирип, кайтып эле мен немеге кайрылышкандарын көп көрөбүз Азамат Байматовго. Ошон үчүн бир эле Азамат Байматовго кайрылы деп айтышанам дагы алышпыз, бирок туура жол менен, мындай жакшы жол менен барып келишибизге аракет кылайлы. Мен бу жерде Азамат Байматовго кайрылгыла десем, эми бу жерден дагы аркылуу ойлор кетип калбасын. Мен өтө ыраазы кылам. Ошо Тилек Айталиевге, Ражап таксырга, Азамат Байматов, Айсалкын эжелерге тазим кылам. Ушул жерде кыйналган күндөрүмдү ушулар баткактан чыгарып беришти. Рахмат силерге. Алла таалам эки дүйнө ыраазы болсун силерге.